Урматтуу угармандар, биз өткөн уктурууларыбызда үй бүлөдө жашоонун баалуулугу, үй бүлөдө бири-бирин түшүнүшүп жашоо үчүн ар бир үй бүлө мүчөсү өз укуктарын жана милдеттерин билүүсү зарыл экендиги тууралуу кеп кылганбыз. Үйдө тынчтык болушу үчүн кайнене менен келиндин мамилеси кандай болушу керек деген суроонун айланасында биз сүйлөшүп келе жатабыз. Эмесе ошол кайнене менен келиндин өз ара мамилелери тууралуу уктуруубузду бүгүн да улантмакчыбыз. Кыргыз коомундагы келиндин орду кандай, деги эле келинге кандай мамиле жасайбыз? Адистердин эсебинде Кыргызстанда үй бүлөдөгү ыдык көрсөтүүлөргө туш болгон келиндердин 45%-ын кайын журту менен тил табыша албай, алардын түрткүсүнө кабылгандар түзөт экен. Ошол эле учурда психологдор келин менен ымаласы келишпей, стресске кабылган кайненелер дагы көп экендигин айтып келишет. Бул сандар бейөкмөт уюмдар чыгарган болжолдуу гана статистикага таянып алынган. Биз бүгүн интернет булактарынан алынган бир мисалга токтоло кетели деп чечтик. Эмесе назарыңыздарга Сапар жана Замира деген жубайлардын жашоосу тууралуу аңгемени сунуш кылабыз. Айылдагы жаштардын бири Сапар аскердик милдетин өтөп келген соң өз айылындагы Замира деген кызды жактырып калды. Кары картаңдар буга көп кошулушкан жок. Анткени куда сөөктүн алыста болуп, алыстан сыйлашканы жакшы, төркүнү жакындын төшөгү жыйылбайт дешет эмеспи? Бирок кыз да, жигит да өз сүйүүлөрүн эски ишенимге моюн сундургусу келишпеди. Ортодо 3-4 ай өттү. Сапар Замирага үйлөндү. Сапардын ата-энеси уул келинине оозгу үйдү көшөгөлөп, жатар үй кылып беришти. Бирок жаш келиндин эркинирээк жүрүшүнө мүмкүндүк беришкен жок. Канча кылган менен илгерки кишилер эмеспизби, деди кайненеси. Жаш келиндин сыпаараак эле болгону жакшы. Замира Сапарды сүйө билгендиктен кайненесинин каада сактаганын оор деле көргөн жок. Элден эрте туруп уйсаады, самоор койду. Элден кеч жатып эшиктерди бекитип, жарыкты өчүрүп, үй бүлөгө кам көрдү. Сакалдуулардын көзүнчө шарактап күлбөдү, ийменип, жол бошотуп, шыбырап сүйлөп, баардык оокатын бүтүрө берди. Келинин ыйбалуу ишкер экендигин билип, Сапардын энеси башкалардын алдында боюн көтөрүүчү болду. Тең туш карыяларга мактанып, келинин андан бетер ийиктей ийрилтүүнү ойлонду. Бирок жаш келиндин өзүнчө турмушка деген көз карашы, өзүнчө таламы бардыр деп ойлогон жок. Ойлосо да аны билмексенге салды. Өзү да бир кезде келин болгонда, баланы жашынан, келинди башынан деген макалда бар. Кийинчерээк биз мындай кары түшкөндө күнүбүз эмне болот? Азыртан тастаңдатып, эркелетип жиберсек, кийин көргүлүктү ошондо көрөбүз. Сапарды ээрчитип алып, кээ бир келиндерге окшоп кете берсе, биздин колдон эмне келет? Башынан сөз ашырбай бирдеме десе эле беттен алып турган тажаал келиндер, башынан башкарылбаган келиндер деп ойлончу эле кемпир. Ал эми Замира жагынан айта турган болсок, ал турмушка чыга электе кээ бир келиндер эски салтка канчалык баш ийип жүрсө да, кандайдыр бир ишти оңой бүтүрүп жүргөнсүгөн. Нары ошол жасалма кыймылы өзүнө жарашып тургандай болчу. Бирок анын чындык эмес экендигин Замира өз башына келгенде толук түшүндү. Эмне үчүндүр өзү ар качан кылмышкер өңдөнүп, ал түгүл санда жок киши өңдөнүп, бук боло баштаганын сезди. Күйөөгө тийүү деген көзгө көрүнбөгөн бир торго чырмалуу деген сөз тура деп ойлоду Замира. Бир күнү Замиранын кыз кезиндеги достору келишти. Замира короодон эле чуркап барып аларды кучактап калды. Кыздар менен үйрүлүп, өткөн кеткендер жөнүндө, сагынуулар жөнүндө сүйлөшүп, короодо бир нече мүнөткө чейин туруп калышты. Замира досторунун издеп келээрин билген, бирок мынчалык кыябын таап, бук боло баштаганда келип көңүлүн көтөрүп кетишээрин ойлогон эмес. Замиранын кубанычы коюнуна сыйбай турду. Жүргүлө, үйгө киребиз, деди Замира. Кыздар бирден эле макул болушту. Көрүү керек, ар жак бир жагын байкоо керек. Буудайдын бараар жери тегирмен экенин кыздар билет эмеспи?
Замиранын кайненеси ички үйдө жүн тытып отурган. Эшик ачылып кирип келген кыздарды көп деле жактыра бербеди. Келинин жаңыдан жакшы салтка үйрөтүп келе жатканда тастаңдап атасынын төрүндө жүргөн кыздар Замираны ээликтирип, аркы биркини ойлонтуп кетиши мүмкүн деп ойлоду. «Сен кимдин кызысың?» деди кемпир плашчан кара кызга. «Жаңыл энемден» деп жооп берди кыз. «Баса» деп койду кемпир. «Энеңди тартып, эки колуңду чөнтөгүңөн чыгарбай турбайсыңбы? Сенчи?» Костюм юбка кийип, башына чарчы жоолук байланган ак жуумал кыз Обдулду да жооп берди. «Сартбайдын кызымын эне». «Баса» деди кемпир ага да. «Атаңды тартып, мурдуң кырдуу экен». Кемпир келген эки кызды отура электеле ушундай сөздөр менен сындырып коюп, жүнүн тытып отура берди. Башка сөз айткан жок. Кыздар экзамен бергенде да мынчалык кысылып көргөн эмес. Алар отурушкандан кийин бири-бири менен шыбырап сүйлөп калышты. Замира кыздарды үйгө баштаганына өкүндү. Нары кысылып, досторунун алдында уялып да турду. «Курбуларыңа чай кайнатып бербейсиңби?» деди кемпир бир окумдан кийин Замирага. Замира кыздарга карады эле, алар «Жок, рахмат, ичпейбиз» дегенсип чүйрүңдөшүп коюшту. Ак жуумал кыз үйдөгү жасалгага тегерете карап келип, кийим жапкычтагы саймага көз токтотту. «Тигини ким сайды?» деп шыбырады Замирага карап. «Мен» дегенди билдирип, ал дагы эгин өзүнө тартып койду. Плашчан кара кыз эрдин чыгарып башын экчеди. «Сен кантип эле ушундай саймак элең?» дегендей белгини билдирип турду. Бул кезде эшиктен кирип келе жаткан киши болсо үйдө эч ким жок деп ойлогончолук тынчтык эле. Эмне бийлик кылып жаткандыгын кыздар иштеринен түшүнүп турушту. Бир убакта кыздар «Эми биз кетели» деп шыбырашты да орундарынан туруп, өтө тездик менен короого чыгышты. Асманы бийик, тегереги ачык жерге чыкканда кыздар эмнегедир кат-кырып күлүп жиберишти. Кемпирди туурап сүйлөп, плашчан кара кыз берки экөөнү андан бешбетер күлдүрдү. «Менин кайненем ушундай болсо, бир күн да турбас элем» деп жиберди. Кыздардын короодо шарактап күлгөнү, бирдемелерди айтып жатканы үйдө отурган кемпирге угулуп турду. Замира досторун жолго салгандан кийин үйгө кирип түшкү чайга кам көрдү. Ал самоорго суу куюп, чакмак даярдап жатканда эмнегедир көңүлсүз болду. Кийим, тамак, жасалгалуу үй, өзүнүн сүйгөн жигити баары эле бар, бирок бир деме жетпегенсийт. Замираны бир нерсе өксүткөндөй. Анысы мурда өз колунда бар болчу, турмушка чыкты да андан ажырады. Ал баарынан да кымбат, баарынан да жагымдуу эле. Бул эмне деген сезим? Түшкү тамакка келген Сапар оозгу үйгө кирди эле. Замира буфеттен бирдеме карап жатыптыр. Ички үйдүн эшиги кыйгач ачык болчу. Сапар кирип келери менен ички үйдөн куру жөтөлгөн үн угулду. Кемпирдин мунусу «Мында киши бар, үйгө кирген кимсиң?» деген белги болчу. Сапар өзүнө жалт караган Замиранын муңайым көзүн көрүп эмнегедир аяп кетти. Сүйкүмдүү, нары эстүү жубайынын өңү ушунчалык бозоруңку экендигин байкагансыды. Ал Замирага жакын барды да чайник кармаган колунан кармай калып өңүнө тике карады. Замира болсо мындай текшерүүнү ичинен жактырган жок. «Кое бер, уят» деген ишарат кылды. Бул кезде оозгу үйдө бирден эле тынчтык өкүм сүрүп калган. Энеси эшиктен баш бакты да жооткото жөтөлүп, «Эчтеке билгеним жок» дегенсип короого чыгып кетти. Түшкү чайды ичип отурган маалда чай куюп отурган Замиранын көзү менен Сапардын көзү чагылыша түштү. Сапар мурутунан күлдү да акырын көзүн кысып койду. Замира күлүп жибере жаздап, кызара төмөн карады. «Чыныны алып чай куй, жертиктебей» деди кайненеси. «Тузду мага жакын койчу, чайдын такыр эле даамы жок да». Замиранын жүрөгүндө көңүлсүздүк кайрадан пайда болду. Чайды мындан артык дагы кандай куюш керек деп ойлонду. Ал туз салган кутуну энеси тарапка жылдырып койду. Чай урттап отурган кемпир жаңкы кыздар жөнүндө сөз козгоп калды. «Эмки кыздар эркек баладан да жаман. Ошолорду алган киши эмне болот?
Эне, кайсы кыздарды айтып жатасыз деп сурады Сапар. Замиранын достору короого чыгып алып шаңкылдашат эле шаңкылдашат. Ичинен иренжип отурган Замира бул сөздөрдү уккандан кийин андан бетер көңүлсүз болуп калды. Сөздүн төркүнү өзүнө тийип жаткансыды. Бирөөнүн кыздарында кемпирдин жумушу эмне? Ал ушундай ойлоп отуруп, кайненесинин бошогон чынысын дагы көрбөй калды. Ботом чай куйбайсыңбы? Шашып калган Замира чыныны ала коем деп сүттү төгүп алды. Ушул бир көрүнүшкө Сапар ичинен кападар боло баштады. Акыл эстүү келинин мындай каккылап отуруунун эмне кереги бар? Энесине деги эмне жетпейт? Көзүнүн кареги менен кошо тегеренип жүргөн аз келгенсип, көңүлгө тие турган суук сөз угуу Замира үчүн мүлдө кажетсиз эле нерсе болчу. Келин эстүү болсо, бул кайната кайнене үйдүн ырысы. Андай келинди башкаруу үчүн аны башкарган киши андан да акылдуу, андан да эстүү болушу керек да. Салт санаага, эски каадага камалай берүү, ысылуу сууктуу сөз угузуп, ичинен кемирүү бул ар кандай эстүү кишини да жолдон азгырып коюшу мүмкүн. Турмуштун мындай жөнөкөй сырларына азыр Сапар эле эмес, бардык эле балдар түшүнөт. Сапар азыр жаш бала эмес. Мындан мурда эле энесинин каада сактаганынан аздап чоочулаган болчу. Азыр кыйытып болсо да чындыктын учун кылтыйтуу зарыл өңдөнүп турду. Эне, деди Сапар, кыздардын кандай жүргөнүн эмне кыласыз? Эмне болсо эле айта берет экенсиз да. Бирөөнүн жаш баласына антүү болбойт да. Кийинки сөздүн төркүнү Замира жөнүндө экендигин энеси да Замира да түшүндү. Мен эмне дептирмин деп сурады кемпир кайрадан. Кыздардын ыйбаалуу болгону эле жакшы да. Чоп-чоң бойго жеткен кыздар көчөнү башына көтөрө шарактаган эмнеси экен? Аялдарга адептүүлүк эле жарашат, жаман болсун деп жатат дейсиңби? Замира унчукпай чатак ырбап кетпесе экен деген ойдо отурду. Сапар каршы сүйлөп талаша кеткен жок. Түшүнсө жанакы сөз да жетишерлик эле. Энеси болсо Сапардын Замирага болушаарын ачык эле түшүндү. Муну ал мурда эле болжолдогон. Ортодон дагы бир нече күн өттү. Замира жаңы түшкөн келин болгону үчүн жумушка чыга элек болчу. Келгендин эртеси эле жумушка чыгуу кандайдыр ыңгайсыз эле. Бир ай, жарым ай убакыт өткөрүп барып, анан ишке чыгуу ылайыктуураак көрүнгөн. Азыр болсо ишке чыгуу Замира үчүн эшикке чыгуу, эркиндикке чыгуу менен бирдей болуп турду. Бир аз тышта эмгектенсе, башка келиндер менен эрмектешсе, көңүлү да көтөрүлөт, бугу да жазылат беле. Кайнененин басып турган каадасынан аздап болсо да кутулат эле. Ошон үчүн ал жумушка чыккысы келди. Бирок ага кайненеси мындай деп жооп берди. Элге журтка уят, жок дегенде 3-4 ай тура тур. Жетишпей жаткан эмне бар? Баякынын келини бир ай боло электе эле кызылча отоп жүрөт деп айтышпайбы? Инилеримди да сагындым, үйгө барып келсемби дедим эле, деп акырын гана айтты Замира. Инилериңди сагынсаң чакыртып ал. Уят болот. Жаңы түшкөн келин атасыныкына жетип бара турган болсо. Замира дагы унчукпай калды. Сапардын атасы жоош киши болчу. Бала чаканын ишине аралаша берчү эмес. Бирок ошол күнү кечинде кемпирине келини жөнүндө биринчи жолу сөз айтты. Азыркы жаштарды билбейсиңби? Замиштин эркине койсоңчу. Мейли, барам десе, барсын. Эстүү бала көрүнөт го. Тим жатчы, деди кемпир абышкасын чыканагы менен окуп. Жаман болсун деп жатыптырмынбы? Өзүң бил, баркыңды кетирип аласың го деп ойлойм да, деп кейиди абышка. Маанилүү иштер жөнүндө жаткандан кийин сүйлөшүүнүн картаңдар жагындагысы ушуну менен тынды. Ал эми жаштар дал эле ушул маселенин өзүн эки түрдүүчө чечти. Сапар, биз деле башкалар өңдүүбүз, туурасын бетке айтуубуз керек, ага көнбөсө бөлүнөбүз. Сүйгөн жарымды кылмышсыз эле кажалай беришине жол койгум келбейт деп ойлонду. Замира болсо буга каршы. Буларга катуу кетүүнүн кереги жок. Акырын түшүнөт деген пикирде болду. Ушул айылда көп эле келин бар. Ошонун кайсынысы сенин күнүңдү көрүп жүрөт? Эгер ушул баштан энемдин терс жактарын айта жүрбөсөк, акыры түбү ким билет? Бир көңүлсүздүк туулуп калышы да мүмкүн. Ошон үчүн мен эртең эле бул ишти козгоймун деген ойду Замирага каршы койду Сапар. Ал оюнда бекем турду.
Айтканындай эле эртеси Замира эшикте жүргөндө Сапар өз пикирин ата-энесине айтып салды. Эне, сиз көп каада салттарды сактай бербеңизчи. Мен өзүм теңдүү жолдошторумдан уялып жүрөм. Каада сактаганың эмне? Дайны жок сөздү козгобочу балам, деди энеси. Мунуңуз болбойт. Замира жумушка чыксын. Үйүнө барам десе барсын. Замира эч кайда барбайт деп кесип айтты энеси. Ал сага арызданып жүрөбү? Аялыңа болушуп энеңе акыл айткандан уялсаң болбойбу? Эшиктен Замира кирип келди. Ал кирип келери менен үйдө бир нерсе болгондугун сезе койду. Чындыкты айтуу керек, минте берсеңиз бизден айрыласыз деп жиберди ачууланган Сапар. Эне ушундай болмок дегенсип уулуна катаал карап турду да, сен кетсең биз өлүп калат бекенбиз деди. Кет, сени тууп ушул даражага жеткизгеним үчүн кет. 5 мүнөт турбай жогол. Бул сөздөр аз келгенсип кемпир калчылдап ордунан туруп, алдастап жыйылуу турган жүккө жетип барды да, ал, мына бул дүйнөңдүн баарын ал деп заматтын ортосунда жаздык жууркандарды биринин артынан бирин оозгу үйдү көздөй ыргытып жатты. Кемпиринин кыялын билген Абышка күңкүлдөп эшикти көздөй жөнөдү. Замира эмне кылаарын билбей эшик түбүндө турду да калды. Чатактын мынчалык ырбап кетишин ойлогондой эмес. Эми элдин баары менден эле көрөт эмеспи? Азезилдей азгырып Сапарга тийип алган соң, карыган ата-энесинен бөлүп алып жолго түштү дешет эмеспи? Замира ушуну ойлоп, сай сөөгө сыздап турду. Сапар да муну күткөн эмес. Ал иштин чындыгын айтып, энесин эпке келтирем деп ойлогон болчу. Бирок өз колу менен айдаган эгиндин ордуна коко тикенек өнүп чыгаарын билген да эмес. Сапарга энеси кара санатайлык менен булардан кутулайын деп жаткансып сезилди. Мейли, жылаан чакпай жылкы теппей өзүнчө эле эл журтка күлкү болоор ишти козгогон соң менин эмнем коройт. Биз өлбөйбүз. Кана, ишти байкаша жатарбыз деп ойлогон Сапар бирден эле ачуунун кулуна айланып кетти. Оозгу үйгө чуркап чыкты да, ыргытуу деген андай эмес мындай болот дегенсип баягы жууркан төшөктөрдү короого ыргыта баштады. Мына кетсе деп кыйкырып жатты ал. Азыр жогол, экинчи көзүмө көрүнбө деп жатты энеси. Ай, сен эмне кылып жатасың? Кемпир Замирага карады. Кылаарын кылып коюп, кылжып менен бууп коюп, эмне кылмыйып турасың? Бас жогол. Сен эмес, өз баламдан да жакшылык күтүп турганым жок. Сапар ички үйгө энтигип кирип келди. Өңү кан талап кетиптир. Ки кийимиңди деп Замирага буйрук менен үн катты. Биз артыкпаш экенбиз бул үйдө. Замира болсо кыймылдабай ордунда тура берди. Анын акылдуу көздөрү жертиктеп турду. Күтүлбөгөн бактысыздык анын айласын кетирип салды. Сапар калып калган 2-3 китебин алып короого, өзүнө тиешелүү буюмдар чачылып жаткан жерге ыргытты. Полду ойо басып, энесин жандап өтүп, дагы бирдемем калган жокпу дегенсип, үйдүн булуң бурчтарына карап, кайра кирип чыгып жүрдү. Көчөдөн өтүп бара жаткан Сапарлардын кошунасы короодо чачылган жууркан төшөктү көрүп, акырын басып, уруш талаш болуп жаткан үйгө кирди. Сапар муну мүлдө жактырган жок. Кошуна болсо үйгө кирген соң, «Ой, эмне болгон силерге? Уят го мунуңар?» деди. Сапар андан бетер кызууланып, «Жүр дейм, эмне кылып турасың? Же айланганы турасыңбы?» деп келип, Замираны каруудан алып тышка сүйрөдү. Бирок Замира чыкпай койду. Ал Сапардан кутулууга тырышканда алыша түшкөндөй көрүндү карап тургандарга. «Ой балам, Сапар, сен эмне болгонсуң?» деп кошунасы ага жакындады. Сапар андан бетер күчөнүп, кошунасын да кагып таштады. «Сиз аралашпаңыз» деди ал. «Өз жөнүңүзчө кете бериңизчи». Замираны алып кетмек болуп, ал кайрадан колдон алды. Замира болсо колун жулуп алды. Сапардын көзүнө тике карады да, «Мен эч жака кетпейм» деп каттуу айтты. «Силерди бөлүп жарганы келди дейсиңерби мени?» Сапар да, анын энеси да, кошунасы да Замирадан мындай чечкиндүү сөз угабыз деп күтүшкөн эмес болчу. Сапар эмне дээрин билбей туруп эле калды. «О, акылыңдан айланайын, Замира» деп жиберди кошунасы.
бербей өөрчүп бараткан өрттү ыгынтаап бир эле чака суу менен өчүрүү кандай гана кишинин колунан келет болду экен. Сапардын энеси өзүнүн жаңылганын сезе коюп, ушунчалык жеңил бааланганына өкүндү, бирок тышынан аны билдирбестикке тырышты. Абдан карара күйгөн киши өңдөнүп, кара күчкө сүйлөнө да берди. Кеткиле, экөөң тең кеткиле, бириң жакшы киши болуп көрүнбөй эле койгула. Акыры баары бир күнү кетесиңер, ушул баштан жоголгула. Мына ушул кезде Замира зыпылдай басып барды да кайненесинин мойнунан кучактап өпкүлөп жиберди. Берекем, энеке, мен кетпеймин. Муну баштаган да мен эмесмин го. Сапар эшикти көздөй чыгып кетти. Кошунасы дагы ыраазы болуп Замираны карап туруп калды. Кайненесинин көзүнөн жаш томолонду. Эртеси эртең менен Замира тура электе кайненеси самоор койду. Анын дабышын угуп, Замира тез турду да эшикке чыга берип, далистен кайненесине туш келди. Кемпир Замиранын колунан кармап, анын арыктап калган сүйкүмдүү өңүнө, акылдуу көздөрүнө бир нече секундка чейин карап турду да: "Жакшы жүрчү, садаган кетейин. Инилериңди көрүп кел. Киного бар. Кандай кылсаң эркин жүрө бер. Мен сенин өз энең эмесминби?" деди. Туура чечим, мээримдүү мамиле, сабырдуулук кандай гана жакшы натыйжаларды берет. Демек, сабырдын түбү саралтын деп бекеринен элибизде айтпаган чыгар. Ал эми Кудайдын сөзүндө: "Кимибизге акылмандуулук жетишпей жатса, аны жемелебей эле берип коюучу Кудайдын өзүнөн сурагыла" деп жазылып турат. Анан да эмне сепсек, баарыбыз ошону ороп алабыз.